Кимди карап атасың өлтүрүп салчудай? Муну бул жерге ким чакырды? Ким чакырмак эле муну? Мага чынын айт. Сен тынчыңды алган жокпу бул келесо? Кандай десем, атайлап бир нерсе кылган жок, бирок мунун жүргөнү эле жетет. Көргөнүмдө кыжырым кайнап кетет. Тигинтип күлгөнүчү, тиштерин ырсайтып. Кечээ кечинде чарбага келгенде да Чарбагабы? Кайсы чарбага? Эмнеге? билбейм, бирок үйгө кире алган жок. Атам экөөбүз аны эшиктен айдап жибердик. Сен мага тиги сүрөттөр жөнүндө айткан жоксуң. Кайсы сүрөттөр? Тиги акмак сенин сүрөттөрүңдү кыркып, папкага топтоп жүрөткен го. Ширин айтты мага. Ачууң келет деп корктум. Жакшы. Коркконуң жакшы. Жесур. Жесур. Кое турсаң. Антпе суранам. 2 мүнөткө коёр мен, эч нерсе кылбай мага. Мени эскертим керек окшойт, Жесур. Силер эмне менин артыман түшүп алдыңар? Муну сурак алам деп эдиңиз беле? Териштирип атам. Кантип териштирип атасыз тергөөчүбү? Ээн эркин басып жүрөт адамдардын тынчын алып. Көрбөй жатасызбы? Азырынча ага каршы далил таба элекпиз. Диск жөнүндө эмне деди? Мойнун албай койду. Эмне? Кандайча мойун алган жок? Мени жалган айтып атат дейби? Анда келип менин бетиме айтсын. Сухан, акырын. Жесур, мени кое бер. Баарынан да сен мени жакшы түшүнүшүң керек. Сухан эл карап турат. Баарынан жакшы түшүнүп турам сени. Ага жолугуңду каалабайм, кереги жок. Ыплас киши бул. Каратып туруп жалган айта берет. Болду. Сен ага жолуба. Мен өзүм жай караманы. Убагы келгенде бет кабын сыйрып алам. Кыжаалат болбо. Мехрим ахайым, кечиресиз. Бир нерсе сурасам болобу? Тиги кишини тааныйсызбы? Сиз чакырдыңызбы аны бул жерге? Жок, ал ким экен? Тааный албадым. Тааныбасаңыз жакшы, макул. Уруксаат берсеңиз мен аны кечеден кууп жиберейин. Макул жаным, кандай кааласаң ошондой кыл. Бирок кайрылуум бар эле, ошону айтып алайын. Макулбу, ага чейин тополоң чыгышын каалабайм. Албетте, албетте. Өтүңүз. Урматтуу Корлудалыктар. Келип бергениңер үчүн ар бириңерге өзүнчө ыраазычылык билдирем. Шаар мэрлигине ат салышканымды сиздерди чакырып анан билдирейин деп чечтим. Менимче бул күн баарыбыз үчүн өзгөчө учур. Баарыбыз биргеликте Корлудада жаңы, таптаза жашоо барагын ачабыз. Рахмат. Кайгыруу сага жарашпайт экен, Сухан. Сага окшогон сулуу аял дайыма күлүп жүрүшү керек. Бир мүнөт дагы бактысыз болбош керек. Мени кара. Кууп чыга электе сыйың менен өзүң кетип кал. Баары өлөт. Таксим бей жакшы эле жашады окшойт. Мехрим ахайым сүйлөп бүтөрү менен тиги кишини дароо айдап чыгасың. Кожойкенин буйругу болуп, уктуңбу? Сухан. Эмне деди тиги сага? Сен ошол капа кылдыбы? Эмне кылды айт? Рызанын тиешеси жок. Анда кимдин тиешеси бар?
Атамдын тиешеси бар. Атаң эмне болду? Бул жерден кетелиби, Жесур? Жүр. Азырынча сабыр кылып турам. Мурда кыйкырып өкүрүп эч нерсе өзгөртө алган эмесмин. Туура айтасыз. Кылгандарын дароо унутулчу нерсе эмес. Селен, албетте, бул чыккынчылыгы үчүн жооп берет. Ушул бойдон калбашы керек. Муну бетине да айттым ансыз деле. Эми мындан ары сүйлөшпөй эле койгула. Жактоочулар өздөрү ишти бүтүрсүн. Туура айтасың, Селен. Ооба, ошондой кылам. Сен кимсиң деги? Эмне деп атасың? Сен үй бүлөлүк иши менен жүргөндөн уялбайсыңбы? Жахиде, сен эмне кылып жүрөсүң? Эмне келдиң бул жерге? Бул аял каратып туруп бизди ажыраштырууга аракет кылып жатат. Сен да угуп турасың. Ой, жакшы эле эрте келиптирмин. Билбейм дагы мээңди эмне менен толтурмак. Эмнеди ойлоп жатасыз билбейм. Бирок сиз айткандай эмес. Ошондойбу? Биз бүгүн эртең мененки болгондорду сүйлөшүп жатабыз. Кечирип кой, Селен, түшүнбөстүк болуп кетти. Кечирим сурайм сенден. Сен дали силендейсиң да. Азыр мунун чачы башын жулмалап салам. Кана кеттик бул жерден. Кое бер мени. Кечирим сурайм, Селен. Жахиде. Демек көңүлдөшүм бар дечи, Корхан. Куттуктайм сени. Эми атаңдын дал өзүнө окшоштуң, Корхан Корлуда. Бара келди. Каяка барың келип турат? Нишандашындагы үйгө. Апамдын жытын сагындым. Макул. Мырза, суранам, кыйынчылык жаратпаңыз. Бул жерде сиздин чыгып кетишиңизди буйрушту. Чакырылбаптырсыз, жүрүңүз. Кел жүрбөгүлө, кое бергиле. Мени тааныбай жатасыңар. Чыкпайм мен. Баарыңарга салам. Бул жердин кожоюну катары баарыңарга кош келипсиңер дегим келди. Бул кечте өтө кызык билдирүү угасыңар, урматтуу корлуудалыктар. Таксимбей күйөө балабыз болот. Баарыңарга белгилүү болгондой, азыркы учурда түрмөдө көптөгөн жыл мага коюлган күнөөлөрдүн жазасын өтөп жаткан карындашымдын күйөөсү. Мейли. Менин күйөө балам мага сый көрсөтүп, силер эс алып аткан ушул мейманкананы мага белеке берди. Өткөрүп берүү иштери жаңы эле бүттү. Биле электер болсо билип койсун деп айтып коюуну чечтим. Мейманкананын жаңы кожоюну катары сиздерди бул жерде көрүү мага дайыма кубаныч тартуулайт. Сиздерге ар дайым эшигибиз ачык. Ошону менен бирге тиги экөөң, сен жана сен иштен айдалдыңар. Силер да шаңдуу музыка ойногула. Жүрөктү эзмей болдуңар го. Эмне уктум, Таксин? Эмне деп атат бул киши? Же жинди болгон эмеби? Сага да күтүлбөгөн окуя болгон турбайбы? Сен жөн жерден бирөөгө бир да тыйын бербейт элең го. Михремах, Угуп атам. жоголары. Сиркем суу көтөрбөй турат, ачуумду сенден чыгарам болбосо. Макул. Тиги адам эмне деп атат? Сен чын эле мейманкананы берип койдуңбу? Сенин ишиң болбосун. Сен мага сүйлөөгө да акың жок. Компанияга кантип жетекчи болуп келгениңди билем. Ал иш башка, бул башка. Биз өз үлүшүбүздү алдык. Мунун да үлүшү бар беле. Ошондой десе да болот.
Ayalımdan suranıcı bolçu. Adalet baykesine 30 yıllık qarızını uşunday kılıp төлөп berdi. Баары өлөт. Мени кейитүүгө ушул сөзү жетиштүү болду. Моюнга алууну каалабай турган учурда күтпөгөн эле бирөө келип өтө жөнөкөй сөз менен бетим айтты. Анан муну биринчи жолу угуп аткандай дүйнөм тарып кетти. Апамдан ажыраганымда өтө жаш болчу. Бирок адам көнбөйт тура эч качан өлүмдү тааныгыбыз келбейт экен. Менин атам өлөт экен, Жесур. Таксин Корулда өлөт экен. Уккан эмесмин бул орууну. Атын да айта албайм, эсимде жок. Өзү билеби? Доктурлар мага беришти. Диагнозу чыккандан кийин чын төгүнүн билүү үчүн тестти Америка жөнөтүштү. Эми жыйынтыгын күтүп атышат. Мен болсо жыйынтык келгенге чейин айткым келген жок. Дарыланса болбойт бекен? Жок. Айыкпайт экен. Оорунун өөрчүшүн да айырмай алышкан жок. Балким бир жума, балким бир нече жыл. Бирок ошончо эле калыптыр. Андан көп эмес. Атамдын өлөөрү жөнүндө эң биринчи сага айттым. Аны эң жаман көргөн кишиге. Балким жаман көргөнүм эместир. Азыр анте албайбыз. Уксаң. Менин апам ооруга чалдыкканда бир күнү менден кетерин билчүмүн. Түшүндүңбү? Бирок кетпейт деген ишеним менен жашоого мажбур болосуң. Мен ушул тапта сени сооротор эч сөз да, эч бир сезим да таба албай турам. Сен акыр түбүн ойлобо. Макулбу? Анткени эч бир нерсенин аягы жок. Сүйүү сыяктуу. Өлүм да. Түшүндүрө алдымбы? Эч нерсенин аягы жок. Дөрүп койдумбу? Макул. Билип турам дөрүп атам. Бирок муну түшүндүрүү өтө оор. Сага кантип түшүндүрсөм экен? Жок. Түшүнүп атам. Туура айтып жатасың. Эмне кылыш керек билесиңби? Жашоону өлүмдөн бөлүп кароо зарыл. Өлүм келгенде аны тосуп алуудан башка арга жок. Болгон эле өлүм.
Beymal gelbesin. Düşünüp jatasыңбы? Ölüm убагынан эрте келбесин. Ölüm bir шумпайдын колунан келбесин. Дагы башталды. Бүттү беле. Жөн гана тыныгуу берген болчумун. Кечирим сурагандын ордуна карасаң муну кайра. Ой Жакиде, эч нерсе кылбасам эмнеге кечирим сурайм? Кандайча кылган жоксуң? Мени бул жака алып келдиң. Эми жаңы жашоо баштайбыз, өткөндү унутабыз деп турганда башка аялды алып келдиң жашообузга. Башка аял жок. Сага кош бойлуумун деп жатам, кош бойлуумун. Бул дагы үй бүлөнү сактап калууга жарабаса, кет анда, жогол. Башка эч нерсе каалабайм. Жакиде, унчукпай угуп тура аласыңбы? Мен аны менен атама маалымат ташыган жактоочу жөнүндө сүйлөшүп аткам. Бүгүн ошол кишинин айынан баарына шерменде болдум. Бүгүн таксин корулда дагы бир жолу кадыр баркымды тепселеп, жер менен жексен кылды. Жетиштүү жок. Жакиде, сен канча ай мени каратып туруп алдап жүрбөдүң беле? Артыман көрсөтпөй канча иш жасадың? Эми мени катын-поз деп күнөөлөп атасыңбы? Дагы ошол темабы, Корхан? Биз муну унута албайбызбы? Сен мени эч качан кечире албайсыңбы? Билбейм. Эмне кылып атасың сен? Сен эмне кылып атасың дейм. Бул мейманкананы сага бергенде эмне деп сүйлөштүк эле? Ортобузда калмак эмес беле, сөз бердиң беле? Сөз бергем. Анда эмнеге чыгып алып баарына жер саласың? Эмнеге? Эмнеге бергенинди айтсаң болмок? Кыжалат болбо. Кыжалат болбо. Анысы ортобузда калат. Өзүң айтчы. Муну качанга чейин жашырмак элек? Качанга чейин? Өзүң ойлонуп көр. Ананда мен эмне утмак элем бул сыр сактоодон? Эч ким билбеген соң күчтүү бай болуунун кандай мааниси болмок эле? Жөн жерден элдин көңүлүн бурдуруп алдык. Жакшы болду эми. Элге мактанып өзүн төрө көрсөткүсү келди деп. Бул мактаныч эмес, Таксин. Түшүнбөй жатасың. Күч дегениң башкаларга таанымал болуу, таанылбаса жок дегени. Ошондой болот. Эми кайдан философ болуп чыга келдиң? Мейли. Сен муну ойлонбо. Жашоо кыска, Таксин. Өмүрүңдүн балын тат. Баарыбыздын күнүбүз чектелүү.
Денең ооруп калыптырбы? Meyli. Sen жакшысыңбы? Жакшы болууга аргасызмын. Болом. Мен сага ишенем. Чарбага барышым керек, эч кимге айтпай келе бергем. Атам кыжылат болуп атса керек. Макул, анда мен бетимди жууп анан чогуу чыгабыз. Сени чарбага таштап коем. Рахмат. Эмнеге? Бир түн болсо да атама болгон жек көрүүңдү унута алдың. Таксин Корлуда сен үчүн биринчи жолу жөн гана Сухандын атасы болду. Колумдан келгенин жасап жатам. Билем. Рахмат. Адалет. Жакшы элесиңби? Чынын айтчы мага. Мен эмнеге анчалык шашылыш чакырттың бул жерге? Кечээ Рыза келди. Бетине түкүрөйүн ошонун. Бул жерде да тынчтык бербей жатабыз сага. Эмнеге чыгасың жолугушууга, Адалет? Сизге байланыштуу өтө маанилүү маалымат бар экендигин айтты. Эгер полиция билсе, жок болот экенсиз. Туурабы? Келжиребе, Адалет. Рыза мага тиешелүү эмне билмегиле? Анда мейманкананы эмнеге ага берип койдуңуз? Мен бул кишини унутуу үчүн өмүрүмдү бердим, Таксим Бей. Мага берген жарааттарга өзүңүз күбө болгонсуз. Эмнеге акча берип узатып койбой Корлуда да калышына шарт түзүп бердиңиз? Адалет. Сен билбеген нерселер бар. Билгим да келбейт. Суранам, эми бул жерден кетиңиз. Экинчи келбеңиз, катта жазбаңыз. Себеби жооп бербейм. Мен чарчадым. Жеңилдим. Эмне кылып жатасың, Адалет? Адалет. Мени коргоо үчүн ушинтип жатасыңбы? Антпе. Мен ойлоба, Адалет. Адалет. Коркпа. Мага эч нерсе кыла албайт. Адалет. Адалет. Тынчтандыңбы? О, Кудайым ай. Коркутпаган ушу сен эле калдың эле. Апей, Эмне болду? атаң Корлуда мейманканасын Адалеттин агасына өткөрүп бериптир го? Корулданын кабарчыларынан эч нерсе качып кутула албайт. Ушундай да болмок беле. Таксин Корлуда бирөөгө өз күнөөсүн да бербейт эле го? Тигине бериптир. Аялынын күнөөсү үчүн экен. Куру мактанганы мага өчөшкөнүнөн кылды. Ай койчу Корхан, адам өчөшкөндөн ушундай ишке бармак беле.
Бул иштин андыгын билүү үчүн атаң менен сүйлөшүшүң керек. Ал мейманканада баарыбыздын акыбыз бар. Төрөлө элек балдарыбыздын да акысы бар. Жакиде күлкүңдү келтирбечи. Кече болгондорду сага айтып берген жокмунбу? Ал мени бутумдан чалуу үчүн өмүрүндө сунуштабаган бааны тендерде сунуш кылды. Ачуусу катуу. Мага каршы согуш ачыптыр. Аны менен бир ооз да сүйлөшө албайм. Макул. Сен сүйлөшпөсөң мен сүйлөшөм. Мен эч кимге балдарымдын акысын жедире албайм. Жедирбе. Азаматсың, бар сүйлөш. Сүйлөш да жообуну касың. Айсун жаным, кандайсың? Мен Жахидемин. Жакшымын, рахмат, жакшы. Бүгүн таксин атанын жаңы офисин көрүп келейин дедим эле. Мага дарегин жөнөтүп коесуңбу? Рахмат. Бирок айтпай тур, сюрприз жасайм. Макул, күтөм. Жакшы кал. Çamlık көчөсүн көздөй багыт алдык. Билесиңби, чынында мындай нерсе болбогондо мен кетмекмин. Билем. Билем дечи, бирок чын эле кете турганыңда шегим бар болчу. Чын эле кетмекмин. Ушул айда. Каяка? Кете албагандан кийин мааниси деле жок. Муну эмнеге акыр заман келчү деп айтып жатасың? Себеби өтө кыйын. Калуу кетүүдөн да оор. Эмне үчүн? Менин айымданбы? Мени карасаң. Эгер менин айымдан болсо качууга мажбур эмессиң. Бизди байлаган эч кандай жип калган жок ортобузда. Сен ал жипти балабыз менен кошо кесип жок кылдың. Кана бар эми, атаң күтүп аткандыр. Мени ушунчалык жек көрөсүңбү? Антсем гана.
Алло, Бану. Сага жаман кабарым бар. Кече сен көргөнү барган кишини бычактап кетишиптир. Ага. Кайырчын абалы бар экен, ооруканага алып кетишиптир. Эмнеге чалай иш кылдың? Менин күнөөм кайсы? Дал ишин бүтүрөдө күзөтчү келип калып, менин досум качып кетиптир. Ошон үчүн. Болду. Себебиңди жыйыштыр. Бар. Тиги кайсы ооруканада экенин билип кел. Макул. Кайсы ооруканада экен? Эмне кыласың? Аны менен сүйлөшүү үчүн акыркы мүмкүнчүлүгүмдү колдоном. Баштаган иштерин бүтүрүп коюш электе.
Седа өзім қарайым, Корхан келмегеле. Атам үйдө жокпу? Жоқ, кир. Сухан, айтчы, атамдын Рызага мейманкананы өткөрүп берүүсүнө кантип макул болдуң? Эмне? Эмне дейсиң да? Албайсың бе телефонду, албайсың эми. Эмне деген келеси обул? Азыр эле күйөө бала качан чалар экен деп ойлоп жатканымда чалып калдың. Жүрөктөрүбүз окшош сагат экен. Мени кара. Сен чындап Адалетти коркуттуңбу? Коркуттуңбу дейм? Булар болбогон нерселер, сен башка тарапты ойло, Таксин. Ук, сенин куйругуңду тазалайм деп кайырчынын ишин бүтүрүп келдим. Бирок мунун баары сенин эсебиңе жазылып жатат, эсиңде болсун. Мени уккун. Сен ашыкчы болуп баратасың мындан ары. Мунун эсебин бересиң мага, көрсөтөм сага. Алло, алло. Дагы күйөө бала деп коет, бетиңе түкүрөйүн. Тынччылыкпы, Таксин бей? Сизди ким тажатып атат? Эч нерсе эмес, жогору. Тиги жеңишиңизден кийин эми эч ким сизди капагыла албайт деп ойлоп аткам. Бирок байкашымча бирөө жаныңызды кашайтып атат го. Сен аны жөн кой. Жаңылык барбы? Сүйлө дагы эмне угалдың? Кош келдиңиз, Жахидайым. Кош келдим, жаным. Таксин атам бөлмөсүндөбү? Ооба, бирок бош эмес, Бүлөнтпей бар. Макул, бөтөн бирөө эмес го. Каякта бөлмөсү, көрсөтүп койчу. Үстүңкү кабат. Рахмат. Бул тендерди уттуруп аларга өтө чоң жоготуу болду. Бирок Корхан муну ушул бойдон калтырбайт. Эмне кылат экен Корхан төрө? Корхан бул ишке катуу киришти. Тиги зайтунбактар бар эмеспи? Албадык беле? Ошунун тендерин артынан түштү. Эмне сунушташар экен, ошону бил. Алло? Жесур, эмне болду? Сүйлөшө алдыңбы? Анын көзүн тазалап коюшуптур, Бану. Мен ооруканадан кайтып баратам. Көз ачып жумганча өлтүрүп коюшуптур. Ишене албай турам. Жесур, суранам, бир жиндилик кыла көрбө, макулбу? Суранам, башың чоң балеге калат. Пай, көргөн көзүмө ишене албай турам. Сухан корулу да мени көргөнү келиптир. Сен атамды коркутуп жүрөсүңбү? Шакырын. Акырын. Ким айтты сага? Сени тааный баштадым, Рыза. Бул сенин усулуң. Салихага кылганыңдай башкаларды да коркутуп, алардан бир нерсе өндүрүүгө аракет кылып атасың. Сен ошондой кишисиң, туурабы? Атамды да коркутуп жүрөсүң, болбосо бул мейманкананы сага эч качан бермек эмес. Атамдан каалаганың эмне? Эмне бар колуңда? Чын эле билүүнү каалайсыңбы? Жүр мени менен.
Жахиде. Vay vay vay. Sen bir sağızgan dese. Bülent senden barın gütse bolot, bирок мынчалык экениңди билген эмесмин. Бара келди. Апаңды да саттың, байкап атасыңбы? Бөлмө жыйналган эмес, кечир. Келериңди билгенимде бөлмөнү гүлдөр менен кооздомокмун. Эми кийинки жолу. Кепти созбой айт, колуңда эмне бар? Ордуңда болгонумда билүү үчүн мынчалык шашылбайт болчумун. Ушунча келиптирсиң. Бирок айтып коеюн. Өтө коркунучтуу болушу мүмкүн. Эмне болду? Капа болдуңбу? Өзүң көшөрүп туруп албадыңбы? Мага койсоң, сага көрсөтпөйт болчумун. Илгеркилер айткандай, өжөрлүк экинчи бакыт дегендей. Ушул кантип болсун? Жок жерден сени капа кылдым. Рыза каякта? Рыза каякта? Рыза. Эмне кыласың? Орукчан атаңдын акыркы күндөрүн сотто, түрмөдө кыйынчылыкта өтүшүнө жол бересиңби? Же болбосо Жесурду коргойсуңбу? Кайсы тараптасың? Атаңбы, Жесурбу? Көп убактың жок. Эгер атаңды жакшы көрсөң, мени менен жакшы мамиледе болосуң. Керек болсо мага жардам берип, Жесурдун чындыкка жетишине тоскоол болушуң керек. Рыза. Рыза. Эшикти ач. Рыза, эшикти ач. Болбосо сындырам. Эшикти сындырам дедим.